Кыргыздын алгачкы генералы Султаналы Самсалиевдин 105 жылдыгы белгиленди. Иш-чараны анын ысымын алып жүргөн жогорку аларча мектеби уюштурган. Келген конокторго Кыргызстандын туңгуч аскер комиссары Самсалиевдин өмүр баяны баскан жолу сахналаштырылып көрсөтүлдү. Мында болсо биз ушул генералдын балалыгын алып, ошо балдарга балалык чагын таанытуу, балдарга билдирүү, ошондой эле биз болсо ушул Султаналы Самсалиевдин өмүр баянын кыскача кылып чагылдырып бергенге жетиштик деп ойлойм. Согуш убагында дагы өзүнчө батырлык ошо эрдиктери бар. Анан кийин согуштан келгенден кийин ошо 1962 жылы ошол Кыргызстанда ошол аскер комиссариатын башкарган. Кыргыз эли жалпы кыргыз эли тааныйт. Ошол ушундай агаларыбыз менен мына сыймыктанабыз. Анан ушу биздин милдет ушу жаштарга ушу биздин айылдан чыккан дөөлөттүү, сымбаттуу кишилердин баарын айта жүргөнгө милдеттүүбүз. Азыркы муундардын эң биринчи максаты ошол кан майданына катышып, канын, жанын аябай ошол жерде жеңишке ээ болуп, ошону камсыз кылган биздин улуу инсандар. Анын арасында биринчи кыргыздын генералы Султаналы Сатканали Самсалиевди элесибизде, жүрөгүбүздө дайыма алып барып жүрүшүбүз керек. Султаналы Самсалиев 1920 жылы Чүй облусунун жогорку аларча айылында жарык дүйнөгө келген. Илим-билимге жана саякатка кызыккан жаш жигит согушка чакырылат. 35 жашында кан майданга аттанып, фронтто жана тылда кан жанын аябай кызмат кылган. Кийин мекенине кайтып келип, үй бүлө күтүп, 2 баланы тарбиялап чоңойткон. Я очень горжусь своим отцом. Эл катары мектепке барып билим алган, саякаттаганды кыялданган жаш бала болгон. Мугалим болом деп кыялданчу. Бирок тагдырдын буйругу менен аскер болуп ата мекенди коргоду. 1939 жылы аны Белоруссия чакырылды. 365 кыргыздын арасында менин атам болгону мен үчүн сыймык. Алар мекен үчүн жанын аяган жок. Поддержит вот этот патриотический дух. Самсалиев билимди, тартипти, тарыхты жана мекенди баалаган инсан болгон. Анын демилгеси менен 1967 жылы түптөлгөн жогорку аларча орто мектебине 1995 жылы анын ысымы ыйгарылган. Билим уясында согуштун ардагерлеринин сүрөт музейи да уюштурулган. Биздин мектептеги бул музей 2005 жылы ачылган. Бул музейдеги Самсалиевдин кийим кечеги, убагында бааланган медалдары, ордендери жана өзүнө тиешелүү буюмдары бар. Бул музейди ушул биздин мектептин мугалимдери тарабынан ачылган. Бул мектептин бурчунда, фойесинде жайгашкан. Бул атайын көрүнүктүү жеринде жайгашкан. Анткени окуучуларыбыз дагы атабыздын ким болгонун, кандай жашоодо кандай жол баскан жолдорун, биздин мамлекетке кылган эмгектерин көрүп туруш үчүн ушу мектептин фойесинде жасаганбыз. Быйыл улуу жеңиштин 80 жылдыгы белгиленет. Ага карата жерлерде майрамдык иш-чаралар өтүүдө. Мамлекет колдоого алып, генералдын атын алып жүргөн мектепти капиталдык ремонттон өтөөрү мерчемделүүдө. Айсана Бакытбекова, Руслан Бараненко, ЛТР Чүй облусу.